Assalamu alaikum agayın. Adattagıday berүүbүздү başlayla. Adegende argayсыдан Azastan degендей. Mınabı erteң menen maga professor, türkolog, биздин мыкты агайыбыз, алым, тилчи Кадыралы аке Коңкобаев мага бир материал салып жиберген экен. Өзбек Илимпосунун мынабу биздин кыргыз тарыхы, түрк элдеринин тарыхы жөнүндө сүйлөп аткан баяндамасын салып жиберди. Абдан мен толкундандым, угуп алдым. Мына өзбек туугандар биз жакшы байланышыбыз жок да, мына жалпы азыр кичине жаңырып, мынабу чек араларды өткөндө визасыз каттоо деген болуп атат. Эми чындап келгенде баягы илгери Карбос Тыйканов деген агайыбыз ыйлап жиберчү жарыктык. Бизди бириктирбейт. Болбосо биз ушул тилмешсиз сүйлөшкөн эң жакын боордош элдерде ушу санап, мына казак, өзбек, түркмөн, азери, койчу каракалпак баарын, татар баарын санап ыйлап жибере эле жарыктык. Анда мен мугалимдер газетасында иштечүмүн, агай бизге келгенде Карбос Тыйканов бизди эч качан бириктирбейт деп ыйлап жиберчү. Анан эртең менен ошол өзбек алым Илимпос экен абдан мыкты түшүндүрүп атат. Мынабы кабарчы суроо берип атат, блогерби, телевидениядабы кайсы бир студиядан берип аткан экен интервью. Абдан мен угуп толкундандым да. Мына биздин мына эми Кадыралы аке менен көп сүйлөшөм. Биздин дүйнөнү чаркайланып кыдырган, биз өзүбүз баалап барктабайбыз бул кишини, чындап айткандачы. Барктасак ушул азыр кызматсыз жүрөт Кадыралы аке. Жанагы частный орусча айтканда ошо жеке бир окуу жайда болчу, ал жерден дагы ал жеке окуу жайды ким экенин айтпай эле коеюн, эми ошол жерде иштемиш болчу. Баягы жылы Түрк университетинде иштеп жүргөн, ал жерде жанагы жоголгон профессорду уурдап кеткен, түрктөр уурдап кеткен профессорду колдойсуң, пикир айтасың деп ал жерден бошотуп салган уккан убагында. Эми ушу Кадыралы аке биздин кайталангыс мына улгайып баратат өзү. Баягы кыргызча айтканда жашы жетип баратат да. Болбосо бүт түрк дүйнөсү чакырат бул кишини. Ал эми бизде ушул бир штаттык орун жок экен ушундай кишилерге дачы. Жалаң жанагы аны айтып эле атабыз, кан какшап эле. Жалаң ээлеп алганда монополия кылып ээлеп алган кишилер отурат. Мындай айтканда же жарытпайт, же түшүрбөйт, ушу кармап эле жүрөт. Анан ошо Кадыралы акенин мага салып жиберген материалдарын көрүп атып, өзбек туугандардын, өзбек илимпосторунун бизден алдыга кетип атканы. Анан ошол биздин кыргыздын тарыхы жөнүндө айтып атат. Кыргыздар байыркы эл экенин, Орто Азиядагы эң биринчи жанагы алдыңкы тарыхтын түпкүрүнө биринчи урунган кыргыз деген ат менен, кыргыз мамлекеттүүлүгү менен, кыргыз этносу, улуту катары ошол кезде империя куралган, империянын башында турган, бай тарыхы бар, бай этнографиялык байлыгы бар, рухий байлыгы бар эл экенин өзбек Илимпосу мен аны кайрадан окуп, дагы телефонун бериңиз дедим, жакында бизге келет экен ушул бул жерден дагы мына ченелүү биздин. Же студиябыз жок, мына эле телефондон тартып эле сүйлөп атам мен. Андай шартым деле жок. Эми ушуну жазай турган академия, ушундай иштерди алып бара турган телевидениялар турат. Алар жалаң эле бир жактуу иш жазайт. Эмне үчүн биз мына президент достук деп кол сунуп, ушу казакка баягы биз негизибиздей талашып тартышсак да казактар менен биз илгертен алакабыз жакшы, бири-бирибизди жакшы билебиз. Мына өзбектер, жаныбызда турган өзбектерди биз тарыхында, адабиятында жакшы байланышыбыз жок. Алар болсо алдыга кетип биз жөнүндө трактовка кылып атат. Илимий тил менен айтканда. Кыргыздардын байыркылыгын таанып, байыркы мына өзү айтып атат ошол Илимпос профессор. Биз казактан, өзбектен дагы, өзбектер бер жактагы ошол түйү мындай кыргыздан чыкканбыз дегенди мындай кыйтып айтып атат да. Мен абдан толкундандым. Ушундай цивильный, баягы шовинистик маанайдан чыккан чыныгы илимпостор бар экен да. Биздики болсо эмне кылып атканын мен анча кабарым жок. Мына мен активдүү эле көрөрманмын, окурманмын. Биздин тарыхчылар, биздин мынабу этнографтар эмне иш кылып атканын, Манас университети академиясы деген ачып койгон. Биздин академия
андай bir байланыш көпүрөлөрдү жасап атканын көп билбейм да мен. Элге чыгып ушундай, элге дарс окуп, мына жаштарга башаламан жүргөн, сабаксыз болуп калган жаш муунга ушулар түшүндүрүү жөнүндө али бизде мындай иштиктүү бир натыйжалуу иш жок да, аракеттер байкалбайт. Бул бир деп коелу. Экинчи мынабы кече өтөн бир дүрбөлөң мына интернетте бизде көп министрлер алмашып кетпедиби? Анан эми ага менин пикирим жакшы деле эмес. Бизде де Акаев доорунан бери эле ушундай эле орой айтканда эле кол каптай алмаштырылат да кадрлар. Кадр даярдаш үчүн канча СССРдин убагында дүйнөлүк практикада деле ошондой мына Кембриджди Сорбоннан алып келип эле шак эле министр кылбайт эле эч качан. Анын тетиги тепкичтерди басып, бүт бышырып, анын мамлекеттик резервде кармап кадрларды. Анан бышырып алып келип коет, беткелди эле көрүнгөндү жетелеп келип эле кое бербейт. Бизде ошентип келатат 38 жылдан бери. Бүгүн алат, эртең башкасын коет. Кайра кетип калганын кайра алып келип атат азыр. Мен таң калам, бул эмне деген бул механизм биздики, башаламан. Мен ошол Каныбек Иманалиевди, маселен, өтө көп сындагам кезинде. Жанагы ар кандай партияларда жүргөнүн, анын жанагы кээ бир жазгандарын, роман жазган мырза, ошолордогу калпыс ойлорду да сындап жүргөм да. Каныбекти көп сындаган менче болор. Бирок мынабы министрликке келгенде абдан кубаттагам да. Чындыгында Каныбек ошо жолдорду баскан, саясатын да көрдү, өзү чечкиндүү. Жана сүйлөгөндө иш жасаса жакшы деп кубаттадым эле. Анан эми ал көчө блогер кирип жөөлөп кирип атат. Же андан башка эми китеп жетишпейт дейт. Китепти жарым жылда министр даярдап бере албайт. Ал тетиги 30 жылдан бери келаткан өзү саздуу, абдан тиги тумандап кеткен мафияга айланып калган китеп басуу деген биздин Кыргызстанда. Мына паспортту өзүбүз чыгара баштап сүйүнүп атабыз. Паспорт мафиясы деген. Ой, кенедей жанагы бир барак кенедей жанагы айдоочулук күбөлүктүн өзү мафияга айланганда бизде алыш үчүн. Эмне деген бүт мафия болуп калганда бизде. Бардыгы 30 жылда. Анан эми мына паспортко сүйүнүп атабыз да. Анан Каныбек Иманалиев ал сыйкырчы эмес да, жарым жылда оңдоп жибере турган. Ага мүмкүнчүлүк бериш керек эле. Президент ишенип койгондон кийин бир топко колдош керек болчу да. Эми алгыры тийгенде ал Иманалиевди ордуна давирен коет. Ал үйрөнгүчөктү, ал эме болгучакты дагы чыгат самсалап. Бизде ушундай бир эме алып калды, бир аялдын сөзүн же бир экөөнүн сөзү болсо эле, анан баары эле мына интернеттен жабалактап эле анын түпкү маңызын бир изилдеп, себептерин баарынан сурап, мен сурайын деп аткам, бул Каныбекке атайын барып, мына Кыргыз Тил газетасынын атынан мына интервью алайын деп аткам да. Анан эле аны айдап чыгышты. Ал эми мындай бир чехарда орусча айтканда ушундай жүрүп атат. Эми кадр деген бир аялуу болуш керек да. Ал президент абдан кылдаттык менен изилдетип туруп, абдан ырчактар турат колунда. Ал тетиги төрөлгөндөн беркисин 5 мүнөттө изилдеп койсо болот кадрдын. Эмне жол басып келди? Анын аң сезимин деле тесттерден өткөрүп текшерсе болот. Психологиялык акыбалын, ден соолугун баарын бир күндө текшерип туруп анан коюш керек. Коюш керек эле да. Анан беткелди эле кишилерди коюп алып эле эртең кайра ушинтип эле эмне ал бияка саламаттык сактоо министрликке иштей албайт деди эле, аны башка министрликке жылдырып койгондо орун алмашканда сумма өзгөрөбү? Кайра Алым Кадырды алып келди, Алым Кадыр Бейшеналиевди. Алым Кадыр жанагыдай батыл реформа жасап атканын мен да колдогом Алым Кадыр мырзанын. Бирок анында шектүү баягы балекеттер менен деп алды эле. Анан кайра аныкталбай, анысы такталбай эле кайра министр болуп калды. Элдин башы маң. Бул эми бул кадр алмаштыруу оюнчук эмес да, элдин психологиясына тийип атат, калктын психологиясына тиет. Анын коллектив деген бар жерде, алардын психологиясына тиет. Канча дүрбөлөң болот ошол жерде. Анан ал келип алып жаңы команда түзөйм деп баштайт, азыр жөн эмес баягыдай. Анан ошондой тамтаңдаган эле кайрадан өйдөдөн бир баягы башаламан бардак окуялар болгон сүйт да. Ушуну бир кандай элдин арасында угуп атам, мен абдан кызыктай бир акыбалда калып атат, өзү элдин башы маң болупчу. Анан мен негизинен бүгүн бир салыштыруу менен сүйлөгүм келди эле да. Тема мынабы Шарль де Голдун мен мурда да окудум эле, бир жаңы китеби колума тийип, бир байке берип калды, ушуну окучу деп. Анан Шарль де Голд деген маалыматтуу кишинин баарында эле сабаты бар. Мына мындай китеби Франциянын
президенти. Бул кишинин эми тагдыры Францияны экинчи жолу дыхани, экинчи жолу Францияны империялык, державалык деңгээлге көтөргөн киши бул өзү. 1893 төрөлгөн ата бабасы менен тегинен бери изилдегенде 13-14 кылымдарда ошол дворяниндердин, чиновниктердин тукумунан болгон ошо кездеги эле Франциянын. Ошондон бери келет. Көрдүңбү, француздар кандай изилдейт? Көчөдөн алып келип эле тополоң менен эле бирөөнү коюп койбойт алар. Анан ошондон келип анан бул жанагы биринчи дүйнөлүк согушта катышкан офицер катары. Анан немистердин колуна түшкөн. 2-3 жыл абакта жаткан немистердин колунда жүргөн каторгада. Андан кийин анан согуш, экинчи дүйнөлүк согуштун алдында Франция жөн эле договор менен эле Гитлерге багынып бергенде бул киши намысына чыдабай Англияга кетип калып, анан жанагы ошол жерден билдирүү жасап, каршылык топ түзүп күрөшкөн ата мекенин азаттык үчүн. Бирден бир генералдардын баары баягы эмне генералдар жанагы бизде да генералдар көп го, баары эле шагырап кирип кеткен ошо генералдары Гитлердин алдына, аяк астына. Ушул Деголь жалгыз ошол соратниктери менен барып анан каршылык көрсөтүп, кийин анан 44-жылы анан жаңы Германиянын жана убактылуу өкмөтүн башкарган. Андан кийин өзүнүн каалоосу менен отставкага кеткен. Анан 58-жылы Франция дагы кыйын акыбалга келгенде анан Францияны 10 жыл башкарган, жана атомдук бомбага, атомдук ядерный деңгээлге жеткирген киши. Абдан мунун тагдыры да кызык. Тагдыры мага окшош жерлери бар. Анна деген кызы оорукчан болгон, инвалид болгон. Ошону абдан жакшы көргөн, ошол кызынын жазганы мага афоризм кылып жазып алдым эле. Анна дейт, ошо кызы жөнүндө айтып аткан. Менин кайгым дагы, кубатым да деп атат да. Ошол кыз мага кубат берет, күч берет деп жазган бул. Анан ошо 20 жашында кызы өтүп кеткенде, анан ошол аялынын эскерүүсү бар. Бу көзүнө жаш албаган темир генерал солкулдап жаш баладай ыйлады дейт да. Ушундай бир көрдүңбү, кандай жүрөгү таза киши болгон да. Ал баланы ошол 4 баласы болгон, аны тиги интернатка тапшыруу жөнүндө сөз болгондо такыр болбой өзү муну аялы да сүрөткө түшкөндөн качканда өзү тисесин алып түшкөн сүрөттөрү бар, ошо кызын абдан жакшы көргөн. Бул өзүнүн мыкты жанагы пенделик, Кудайды тааныган сапаты да, Шарль де Голльдун Кудайдын буйругуна, тагдырына баш ийген баягы таза жүрөктүү адам болгон. Анан эң Шарль де Голльдун да бир артыкчылыгы, бул өзү тетиги эле жаш кезинен жазган, өзү баскан жолдорун, ошол сабактарын, баягы устаттарынан үйрөнгөндөрүн жанагы военный деп аскердик механизмдерди китеп кылып жазган киши. Дайыма жазып келген киши. Эми Сталин деле жазган, мисалы үчүн диктатор, баягы буйругунан кан тамган. Сталин деле жаш кезинде мыкты акын болгон экен. Кандайдыр бир ошол рух дүйнөгө жакын болгон. Мына падышалардын баарын өткөн тарыхтарда карасаң, мыктылардын баары, кыйындарынын баары ушул рух дүйнөсүнө жакын болгон, өздөрү жазышкан жардамчыларын, мыкты кеңешчилер, мыкты баягы акылман, ошол акын, же болбосо бир маданий ишмерлерден кеңешчи кылып алып жүрүшкөн да. Ошол Шарль де Голль өзү жазуучу катары дагы мыкты жазган өзү. Анан 4 көп китептери чыккан. Өзү тирүү кезинде акыркы мемуарын жазып атып, анан каза болгон 80 жашында. Анан бул 60 гана 58-жылы бийликке келди, анан 61-жылы жанагы дагы нааразычылык, анан албетте көпкө отуруп алганда нааразычылык болот. Көп отурган жерде сөзсүз нааразычылык болот, кандай болсо дагы. Ал жанагы 7 жылдык экен, анан бул киши 10 жылдан ашык отуруп алган президенттик, анан нааразычылык болуп, дагы кризис болуп, өз каалоосу менен кеткен. Кетип, анан ал бизге дагы СССРга да келген далай жолу, бүткүл дүйнөнү кыдырган. Анан бул акыры анан 80 жашында анан жүрөгү кармап каза болгон. Ошол жерлери дагы ошол каза болгондогу алдындагы иштеп аткандагы мемуарлар абдан трогательный, орусча айтканда, аябай мыкты жазган киши болгон. Анан ошо кереси боюнча жана Анна деген кызынын сөөгү коюлган айыл дагы эле деревнядагы мүрзөгө коюлган да. Ошондо аз эле өзүнүн кереси боюнча урук туугандары гана катышкан ошол тажиясына, траур жанагы эмесине, похоронуна. Анан мен ушу Шарль де Голльду окуп атып, мына азыркы биздин президент жөнүндө ойлондум да, Садыр Жапаров жөнүндө. Бул кишинин да тагдыры татаал да, чындыгында
азыр кандай президент болот, ана мына деп баягы дагы эле эки жойдо болуп атпайбызбы? Мына коомчулукту туурасын айтыш керек. Азыр деле ошол ал 5 президенттен үч көчкөн журттан жанагы көңүлү калган кишидей болуп, 5 президенттен көңүлү калган кыргыз азыр деле бул кишиге толук мындай эки жойдо көбү. Кандай болот, эртең кандай болот? Чынында ошондой кыйын. Жапаровго өтө кыйын чындыгында. Анан бул мени Шарль де Голлдун тагдырын салыштырып көрдүм да. Мына Акаев биринчи президентибиз. Андан Бакиев, Отунбаева азыраак болду. Алмаз Атамбаев, анан Жээнбеков. Бешөө тең турмуштан же тагдырдан, саясаттан өтө деле катуу зап көргөн кишилер эмес. Бешөө тең. Мен ушуларды ойлонуп көрдүм. Бешөө мына Акаев деле тиги Кокустан эле Москвада жүргөндө чакырып алып келип президент кылышкан. Андан өнөрү чыккан бул кишинин. Бакиевди өз айткандай манты жеп аткан жерден чакырып келишкен. Андан өнөрү чыккан бул кишинин. Анан кийин Отунбаева деле андай деле укмуштай шамалданып деле өмүрүнө коркунуч келген кыйсыпыр бир кырдаалдардан эмес. Ошо кездерде жанагы оппозициялык катарда жүрүп эле ал киши да убактылуу президент болгон. Андан Атамбаев эмне Бекназаров жазбады Асымбек. Ал арак ичип эле жүрдү деп барган жерлеринен Азыкең анытып эле өтө аны да мен бир жолу кайш айттым эле, ошо Асымбек ушуга чейин түшөсүңбү, жанагы ажатканага чейин барып уктап калгандан өйдө жазган бул Асымбек китебинде. Ошого чейин жазган да Кокуй арман дегендей да. Анан эми баягы эмне дейт, кайсынысына ишенерин билбейсиң да. Молдосунабы же мусулманынабы же тиги сопусуна ишенбей турган кырдаалда Азымбек ошентип жазган, жанында жүргөн. Ниеттеши ошо кездеги оппозициянын катарында жүрүп, ажатканага мас болуп уктап калган. Андан кийинки Жээнбеков болсо жетеленип эле жөн эле жүргөн жеринен Атамбаев күч менен алып келип президент болду. Мына натыйжасы. Не болду ошол? Ошон үчүн азыркы президенттен үмүт эткенибиз, үмүттүн өчпөгөнү, тагдыры ошол Шарль де Голль басып өткөн жолду басып өтпөсө да, кандайдыр бир жана 5 президентке салыштырмалуу бул киши татаал тагдырларды көрүп келди. Түрмөдө жатты, кескиленди, анан үй бүлөлүк жана трагедиялар. Мунун бардыгы ошол сабак болуу керек. Баягы көркөм адабияттын тарыхый тил менен айтканда Нүсүп Нүсүп аталык илдирип койгон Шералынын Көкчокою. Тагдыр деген ошол. Эй тагдыр, Көкчокой тагдыр. Тарих таржымалың унутпай жүр деп билген да кайран киши. Аргасы кеткен билген. Анан Көкчокойду алып коюп, анан Шералы өзү өлдү бателе. Ошо сыяктуу тагдыр деген домокулдун кылычындай дайыма бассаң турсаң эсиңде болуп туруш керек, салаңдап башыңда. Аң сезүү адамда тагдырын унутпаш керек. Ошондон анан жанагы Шарль де Голль болуп тарыхта калды. Мына эми бүт дүйнөдөгү саналуу ошол өзүнүн элине, жерине, мамлекетине кайра куруу мамлекетин кайра бутуна телчигип тургузган, державага айланткан адам катары дүйнөдөгү саналуу саясий ишмерлердин бири катары Шарль де Голль тарыхта калды. Анан биз деле каалайбыз да, биз кантип ушул биздин тилегибиз баягы сокурдун эки көзү жарыкта дегендей, эки көз сокурдун тилегени эки көз дегендей, биз деле тилегенибиз ушул да. Жалпы кыргыздын тилеген ай бир президентибиз акыйкат иштесе, жакшы бир улам жаңы адамдарга барса, мейлеми президенттер, министрлерди алмаштырып атат. Алмаштырсын, бирок иштебегенин алмаштырсын, бирок иштей турганына колдоо жанагыдай шанс бериш керек, колдош керек да. Кадыр көчөдө жатпайт. Анан анда элге салыш керек жана механизмдерди. Ар кандай эле бир орусча айтканда кучанын кеңеши менен бекитпей, мисалы үчүн мэрди шайлоого салыш керек анда. Борбордун мэрин, Оштун мэрин шайлоого салып көрүш керек. Өзү шайлангандай мэрлерди шайлоого салып көрүш керек. Анда иштей албаса. Кээ бир жанагыдай курултайга сала албайт, курултайды биз каршы болуп жүрдүк элек. Жок дегенде бир кадрлардан турган аксакалдар кеңешиби, мына өзүнүн эле бир саналуу кеңешчилер эмес, республика боюнча аксакалдардын же жанагындай тажрыйбалуу кишилердин кеңешин түзүш керек. Бир 60-70тен айлык койбой эле, жок дегенде кварталына 2-3 айда бир кеңеше турган адамдардан. Аны ошондой тажрыйбалуу кишилерге салыш керек да. Мынандай кадр,
мынабу министрликке муну коелу деп атабыз, кандай дейсиңер деп. Анан ал жолду басып өткөн баягы кыргыздын орой тили менен айтканда какпаш кадрлар бар да, эски. Анан ошолор айтып берет, ага мындай кадр керек, ал тиги жарайт, бул жарайт. Анан ортого алып келсе, президент биринчиден жанагыдай үстүнөн айтылган ушак сөздөрдөн, балялардан кутулат, экинчиден эртеңки жол дагы ачык болот да. Маселен, Акаев келди бийликке. Биз тилек кылып жазбадыкпы, бир жагыңа Усубалиевди, бир жагыңа Масалиевди алып алып, жанагыдай жүрөктүү ошо кездеги Аманбаев, Бекмамат Осмонов, ошондой кишилерди алдыга салып, өкмөт кылып иштетпейби деп ошо кезде эле жаздык эле. Кана Аманбаев, анан Аманбаевдин кеңешчилери ким болду ана? Кайдагы бир шектүү еврейлерди алып келди, жөөттөрдү. Каякта бир Песак дегендерди алып келди. Эң послушный Жумагуловду премьер кылды. Ошондой послушный кишилер менен иштешти да. Ал эми күркүрөп турган Аманбаев, Осмонов, Бекмамат деген кадрлар за бортом калган ошо кезде. Бир кезде жанында Усубалиев дагы, Масалиев дагы за бортом калды да. Ошон үчүн аягы эмне болду. А Бакиевдин убагында деле ошондой, кийинкилердин баары ошондой акылман кеңешчи. Мен жанынан бир дагы президенттин, өткөн президенттердин жанынан чыныгы кыргыздын бир ал акылмандык деген диплом же академик титул же орден менен кенелбейт. Акылмандык элдин арасында жүрөт. Кашкайган чындыкты айтылган, турмушту көргөн президентке дагы эч кандай жеке өзүнүн мүдөөсүн эмес, элдин мүдөөсүн, жердин мүдөөсүн айткан азыр да кур эмес ошондой кишилер бар да. Ошондой кишилерден алып, анан мынандай Шарль де Голльдин баскан жолун кайрадан окуп чыгуу керек да. Мен ушундай окуп, муну канча окусам да азыр кайра окуп чыгып, жаңы жазып басылган экен. Абдан суктандым. Мындай эл жерге башын сайган кишилер болгон. Ошон үчүн мамлекет өнүккөн. Ошон үчүн бизге да сабак болуу керек да. Анан бул мына биздин президенттин жаңы китеби жөнүндө да айтайынчы. Өткөндө дагы мен жакшы пикирлерди айттым эле. Мынабу Садыр Жапаров жаңы Кыргызстанды куруунун багыты деген идеологиялык маанайда чыкты. Ичиндеги мен мына момунтип бүт кагаздар менен коюп закладка. Анан карандаш менен чийип окуп чыктым. Мунун ичинде Садыр Жапаровдун өзүнүн жанагы жүрүштүү аттай болгон жакшы ылдам, өзү да ылдам жүрөт бул киши. Ошондой жакшы ойлору бар экен. Жакшы ойлору бар экен. Бирок баягы бер жактан да кошмо ойлор бар экен. Аны мен аттап өттүм, аларды көрмөксөм болуп. Бирок эң жакшы бөлүп. Анан бул оформлениясы орусча айтканда, мына жазалгалоолору жакшы эмес чыныгын айтканда. Президенттин китеби мындай шашылыш чыгарбаш керек эле. Муну дагы иштеш керек болчу. Абдан жакшы иштеш керек. Анан бу көрүнгөн эле кишилердин сүрөттөрүн, анан ырларын, цитаталарын келтире берип, андай эмес да. Президент деген президент. Президент болду некуда деген сөз да кыргызча айткандачы, орусча айтканда. Анан ал президенттин деңгээлинде чыгарыш керек ал китепти. Абдан иштеш керек. Бир эле айланасында кишилер чыгарып койбош керек. Муну жакшы иштеп туруп чыгарыш керек болчу да. Анан ошондой кемчиликтери бар экен. Эмкиде эске алуу керек да. Менин оюма койсо, Садыр Жапаровду, президентти мындай отургусуп эле аңгемелешип, анан камерага, диктофонго жазып туруп, а кишинин оосеке. Көп кишинин баары Шарль де Голльдей же башка кишилердей столго отуруп жаза албайт. Оосеке ой жүгүрткөнү, баскан турган ыкмалары, жанагыдай чечкиндүү кадамдарды мыкты жасайт. Жазуу өнөрү да бул өзү татаал өнөр, жазуу деген. Мына атактуу Франц Кафка айтканда, мынабу мээңде турган эмени кагазга түшүрүш деген азап менен тосок депчи. Калемге келгенде бузулат деген. Ошон үчүн президентти отургусуп сүйлөтүп, ар кандай суроолорду берип, сонун ракурста суроолорду берип, бул кишинин оюн жана тагдырын, анан мерчемдерин, программаларын ошондой келтирип туруп, анан лепилдеген сонун элге жугумдуу, элдин тилиндеги жакшы китеп даярдап берсе болор эле. Муну кийинкиде баскан азаматтар, ошол даярдаган азаматтар эске алсын да. Эске алса болор эле да. Мен тилегим ошол. Элге бул эми жакшы саамалык, муну макул деп туралы. Бирок жанагыдай кемчиликтер көп мына китептин. Чыны муну сыртка суна албайсың бул китеп, бул боюнчачы. Муну жакшы кайра иштеп чыгыш керек, кайра оформлениясын мыктылаш керек да. Сырдуу болуш керек. Президент деген мындай сүрүү болуш керек бу жерде. Мындай олуттуу айтканда, олуттуу болуш керек да. Солидный орусча айтканда. Ошону каалайбыз. Аманчылык болсун.